Салам достор, менин атым Абдсаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде криптовалюта жөнүндө сүйлөшөлү. Вообще криптовалютанын келечеги, Кыргызстанда болуп жаткан ситуацияны жана бул кандай болот. Это очень печально, что Кыргызстанда азыркы күндө бүт 100% криптовалютанын бардыгы скам экендиги. Бирок сиздер айтасыздар, Жолдубек, это как так? Эмне кыргыздар ушунча тупойбу? Ушуну эмне кыргыздардын өзүнүн криптовалютасы болбойбу? Жолдубек, почему? Но мен айтат элем, туугандар, к сожалению, өтө өкүнүчтүк менен айтат элем бул моментте, что действительно Кыргызстандын рыногунда, вообще Кыргызстандан чыккан азыркы күндө криптовалюта, реальный проект жок. Эң биринчи эле проблемасы проектти алып барып аткан адамдардын билими жок. Элементарно билими жок. Вот честно айтайын, вот билими жок. Түшүнүшпөйт. Көбү билбейт. Ошол крипто токен, это же токен, правильно? Ошол токен анын конкретный бизнесинде же болбосо анын конкретный стартап проектинде эмне функционал аткарат экен. То есть вот для чего вообще нужен вот токен в принципе? Анан десең эле, баягы суроону берсең эле, баары эле эмне деп жооп берет? Естественно, биздин токен бул Кыргызстандын сому болот, и биз ушул менен оплата кылабыз дейт. То есть, понимаете, насколько это абсурдно? Сен айтасың, друг мой, так не получится. Себеби дегенде Кыргызстанда деген сом деген бар го. Кыргыз Нацбанк деген бар го. Ал сага рухсат бербейт конкретный сенин токениң менен оплата кылганга. Анын үчүн сом бар оплата кылыш. Но эмне себептен силер чуркап барып эле вот криптовалюта это биздин коин, лохкоин, вот лохкоинубуз менен сиз любой нерсени оплата кылсаңыз болот, любой нерсени алсаңыз болот. Вот ошон үчүн биздин коин бар. Анан экинчиси ушул эле сразу айта кетчү нерсе, силер токен чыгарасыңар да. Эми эч ким өзүнүн блокчейни менен чыгара албайт. Кейджи коинди айтпай эле коеюн, это галимый скам и пирамида, ачыгын айтып коеюн. Силер өзүңөрдүн блокчейниңер жок. Бирөөнүн блокчейнине барып атасыңар. И токен чыгарып атасыңар. Но негедир силер токенди коин деп атап алып атасыңар. Элементарно ошол адамдардын көптүгү коин менен токендин отличиясын билишпейт. Алар айтат, экөө тең эле криптовалюта дейт. Андан кийинкиси эң чоң минусу бул Кыргыз Республикасынын бардык жаранынын сабатсыздыгы. Да, я понимаю, что Кыргызстанда билимдүү адамдар бар, билимдүү билтейген ученыйлар бар, выдающий программисттер бар, но алар өкүнүчтүүсү алар 6 миллион эмес, болгону может быть 10 000 киши. Эми ал кишилер түшүнгөндөр айтат, Жолдубек, ты о чем говоришь вообще? Мындай лохкоинга эч ким ишенбейт, так что не беспокойся деп айтышат. Билимдүүлөрчү. Естественно, анча-мынча түшүнбөгөн адам, өзгөчө жадный адам барат дагы ала берет. Андан кийинкиси, туугандар, туура эмес максат тандаганда ойлошот, что криптовалюта деп койсок эле болду, ошол эле жетет деп. На самом деле андай эмес. Крипто токендин конкретный максаты болуш керек. Анын цели болуш керек. Если сен өзүңдүн блокчейниң жок, если сен там биткоинду өтүп кетем деген максатың болбосо, анда сенин конкретный бир идеяң болуш керек. Например, сен мына биздин бизнес, скажем, типография. Типографияга акча салгың келсе, биздин мындай токендерди сатып алсаң болот. Мына 1 токен, 2 токен сатып алсаң болот. Анан сенин ошол акчаңа биз бизнести өнүктүрөбүз, өстүрөбүз, баштабировать этебиз, көптөгөн завод салабыз. Но айтып коеюн, что сен бул токенди алган менен сага эч ким гарантия бербейт, что сен мындан акча табасың. Сага эч ким гарантия бербейт, что эртең могул токен, бүгүн сен $1 алып атасың ушул токенди. Но сага эч ким гарантия бербейт, что эртең 1 жылдан кийин бир токен даже $2 турарына. Сага эч ким гарантия бербейт, что бул бир токен 1 жылдан кийин $1000 турарына. И демек бул зависит от того, что силер канча көп убакыт кармасаңар, ошончо бизге убакыт бересиңер, чтобы могул бизнести грамотный и дүйнөлүк бизнес кылганга силер убакыт бересиңер. Чем дольше вы
держите биздин токенди, силер бизге убакыт бересиңер. А эгерде силер бүгүн алып эле эртең сатып ийсиңер, анда бизди кыйнайсыңар. Ошондуктан эгерде биздин бизнеске ишенсеңер, конкретно мага эмес, конкретно токенге эмес, а конкретно бизнеске ишенсеңер, конкретно бизнестин келечегине ишенсеңер, анда биздин токенди алыңыздар. Анан биздин токенди алып сактап турсаңыз, кийин жемишин көрөсүз. Да, разговор нет, 1 жылда результат болбойт, 2 жылда результат болбойт. Нормальный компания бутуна турушуна 3 жыл керек, 3 жыл керек. Ошондуктан эгерде халявный акча батпайым десеңиз, бул биздин адреске эмес, башка жакка. Келечек үчүн десеңиз, анда бизге келиңиз, биздин токенди алыңыз. Деп айтыш керек болчу. Эми элестеткиле. Адамдардын бизнеси жок момдайчы. Бүт баарынын момдай бизнеси жок. Аларда могу гана токени бар. Анан айтып атат, что бизнес жок, мисалы Нурлан да, Тифкоин. Ушул токенди $1000 чыгарам дейт. Элементарно математиканы айтып берейин. $1000 Тифкоин чыгыш үчүн Тифкоиндин капитализациясы 15 миллиард болуш керек. Но это если только жанагы 15 миллиард деп айтып жүргөнү. А так Тифкоин өзү 45 миллиард штук бар да. Binance Smart Chain'де 30 миллион, ал эми Ethereum платформасында 15 миллион. Binance Smart Chain'де эң 30 миллион неге дегенде жанагы эң главный кошелек 3 миллион кимде турса, ошонун кошелегинде дагы ар жагында дагы бөлөк 15 миллион Тифкоин бар, который до сих пор эч кимге сатылып элек, ал качан аны сатып башташат белгисиз. $1000 чыгыш үчүн анда 45 миллиард капитализация болуш керек. Рыночный капитализация 45 миллиард. 45 миллиардты кантип капитализация кылышат? Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, азыркы күндө дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү токендердин бири Solana'нын азыркы капитализациясы мына Маурекиндей. Анан вопрос: Solana билтейген проект, который биз биткоинди ашып өтөбүз, биз секундасына 700 000 транзакция кыла алабыз. Конечно, тест убагында 65 000 эле кылганбыз, бирок тест эмес учурда биз буйруса, Кудайым буйруса 700 000ге чейин транзакция кылабыз деп аткан Solana 11 миллиард гана турат. Но, то есть ошондой билтейген проекттин токенин капитализациясы 11 миллиард болуп атканда, Тифкоин кантип 15 миллиардка чыгат. Ладно, чыкса чыга берсин. Андан кийинкиси, эмне себептен Кыргызстанда жаралбайт? Туугандар, азыр Кыргызстанда жакшы ситуация болуп атат. Эң жакшы сонун ситуация болуп атат, чтобы элдердин көзүн ачканга. Конечно, элдер мындан кийин өзүнүн ошибкасынан үйрөнсө, да жакшы болот. Үйрөнбөсө нет, жаман болот. Кээ бир айтышы мүмкүн, именно ушул лохкоин бар, там алтын коин, тифкоин, элкоин, нуркоин, эмекоин, там нефилкоин, там еще дагы толтракоин, тойндордун бардыгы Кыргызстанда криптовалютанын авторитетин түшүрүштү. Вот эми криптовалюта мындан кийин эл ишенбейт, өлдүк, всё, бүттү деп атышпайбы? Нет, на самом деле бул элдерге көргөзүп берип атат, что оказывается криптовалютанын бардыгы эле жакшы проект эмес экен. Оказывается, что ким токен чыгарса эле, это не значит, что он хороший человек или анын проекти успешный болот деп. Нет, это оказывается, что надо разбираться, надо понимать. Мисалы, мындай турат да, мына сиздергечи монтип эле берип атат. Танда деп. Сен билбейсиң да берки бетинде эмне бар экен. А уштап билиш үчүн берки бетинде эмне бар экен, ар бир, то есть токенди, ар бир проектини изучать этишиң керек. А биздикилер эмне? Изучать эткибиз келбейт, окугубуз келбейт. Зачем разбираться? Андан көрө Жолдубек айтчы, кайсы токенге салалы? Андан көрө Жолдубек айтчы, кайсы жака акчабызды салалы? Сен ошону айтчы. Анан дагы бирөөсү, андай эле кыйын болсоң, өзүң чыгарбайсыңбы ошол токенди? Туугандар, мен деле криптовалюта чыгарганды билем, токен деле чыгарганды билем. Жакшы идея. Бирок, туугандар, любой идея токен чыгардан мурда, жана айткандай, бизнес болуш керек. Хотя бы бизнестин идеясы болуш керек. Хотя бы ошол бизнес планы болуш керек. Что, естественно, мен этим занимаюсь, чтобы нормально придумать идею, ну, ладно. Саламат алыңыз. Ладно, давайте токтоттук аны.
давайте эмне себептен Кыргызстанда азыркы күнгө чейин токен чыкпайт, то есть өзүбүздүн криптовалютабыз жок, эмне үчүн биз гордист эткен аябай вау болгон токен жок достор? Ну потому что мен айттым ғой, эң биринчиси эле ошол чыгарып аткан адамдардын өзүлөрүнүн билими жок. А эгерде кандайдыр бир сөз айтып сен туура эмес кылып атасың, андай эмес мындай кыл десең, вместо того ордуна ошол критиканы угуп, ойлонуп көрүп, анан чын эле может быть деп ошол тарапка өнүккөндүн ордуна биздикилер эмне кылат? Сен тупойсуң, сен түшүнбөйсүң, сен мээң жетпейт. Что действительностинде азыркы күндө Тифкоин башында биз андай болбойт, андай кылбаш керек, мындай кылыш керек деп туура айтканыбызда эмне деди эле? Мени лично чычкак сен эмнени билесиң дешкен. Эми карап турам дагы ошол адамдар азыр наоборот менден суранып атышат. Просто моуну көрүп калгылай болду.